Президенттин укуктары кеңейтилип, жоопкерчилиги да күчөйт. Мамлекет башчы 5 жылга шайланып, бир мөөнөттөн ашык кызматта калбайт. Конституциянын жаңы долбоорунда камтылган өзгөртүүлөр коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Сунушталып жаткан жаңы долбоордо президент жана анын аппараты өкмөттүн курамын өзү түзүп башкарары жазылган. Ал эми депутаттардын саны 90го кыскартылып, анын 35и бир мандаттуу округтан, ал эми 55и партиялык тизме менен шайланып келет. Мындай жаңы нормалардын кириши коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан кез. Айрымдар муну президенттик бийликти бир колго топтоого жол ачат деп сындаса, кээси президент жоопкерчиликти өзүнө алып, гирт башы менен жооп бергени туура деген пикирлерин айтышууда. Мисалы, мен жеке өзүм мен парламенттик институтту каалап турганым менен, бирок элдин талабын угушка биз мажбурбуз. Бүгүн жалпы Кыргызстандын жарандары мамлекеттин тагдырына, Кыргызстандын элинин тагдырына бир киши жооп берсин. Biz bir kişiden suraylı, atçottu bir kişiden alalı. Kuruldu eldik Kırgızdın bayağı almustaqtan beri gelatkan mınday mamleketти başkaru, өлкөнү başkaru institutu olgan bayağı kurultay sistemaсын киргизгиле деген талаптарды коюп атат. Biz bunu majbur түрдө, милдеттүү түрдө biz кабыл алышыбыз керек. Парламентаризмдин негизги маңызы өкмөттү түзүү жана анын ишмердигин көзөмөлдөө. Азыркы башкы мыйзамдын долбоорунда өкмөт жогорку кеңешке эмес, түздөн-түз президентке баш ийет. Ошондуктан экс-ажолорго окшоп жаңы шайланган президент мамлекеттеги көйгөйлүү маселелерди өкмөткө оодара кое албайт. Жоопкерчиликти өзүнө алганга мажбур болот. Коронавирус күчөп же чек арада атышуу болуп калса, өз герт башы менен жооп берет. Жогорку кеңештеги мурункудай өкмөттү сөксө да, депутаттар баштарынан чапса да, өкмөт мүчөлөрү колдорун жайып берет. Анткени бүт бийликти президент өз колуна мыкчып алынган болот. Жаңы конституциянын долбоорунда так ошондой жазылган. Ошондуктан Садыр Жапаров тобокелчиликке барып жатат. Эгерде эбегейсиз чоң бийликти колдонуп, анын супер президенттик башкаруусу аркылуу Кыргызстан, Сингапур, Түштүк Кореяга окшоп чукул түрдө экономика өнүгүп кетсе, Жапаров Кыргызстандын Ли Куан Юсу деп аталып калат. Эгерде бир жылдын ичинде экономикада жылыш болбосо, коррупция азыркыдай эле деңгээлде кала берсе, кадрдык башаламан уланса, Жапаровдун бийлиги өтө жаман аяктайт. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет экен. Аларга курултайдын төрагасы, президент, жогорку кеңештин төрагасы отчет берет. Андан тышкары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын ээлеген ордуна ылайык эместиги жөнүндө сунуштарды киргизүү укугу берилет экен. Биздин азыркы баш мыйзамыбызда 2-статьяда курултай жөнүндө бар. Курултайды элдер өздөрү айылдарда жергиликтүү бийликтерден бери отчетун алып, анан кийин Бишкекте мамлекеттик республикалык курултай кылса болот. Ошол практика болуп келген, 2010-жылдан кийин болбой калган. Мына ошол экиге өзгөртүү киргизе турган болсок, артыгы тең келип, бир жылда бир отчет берет дегенди киргизсе болот. Ал эми курултай кызматтан алат, жана кызматта коет дегендердин бардыгы ал туура эмес. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланары менен социалдык тармактарда кызуу талкуу башталган. Айрым саясий топтор муну бийликти бир колго топтоо аракети катары сындап жатышат. Мындай пикирлерге президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов жооп кайтарды. Бүгүнкү күндө коомдук талкууга өлкөдөгү жаңы башкаруу системасын камтыган баш мыйзамдын үлгү варианты гана сунушталууда. Талкуулардан кийин Конституциянын негизги варианты бардык сунуш пикирлерди камтуу менен бекит. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшү үчүн бир гана жооптуу адам, башкача айтканда өлкө башчысы жоопкерчилик алышы керек экенин убакыт көрсөттү. Мурда эч ким жоопкерчилик албай, башаламандык өкүм сүргөн. Мындай кырдаалдан чарчаган эл өзгөрүүнү талап кылууда. Мурда чечимдер башка жерден кабыл алынганына карабай, кыйын кырдаал түзүлсө, токмок ошол чечимдерди ишке ашырган гана премьер-министрге барып тийчү. Ушундай тажрыйбадан улам мамлекеттик башкарууну өзгөртүү зарылдыгы келип чыкты. Баш мыйзамдын долбоорун жалпы элдик добуш берүүгө алып чыгуу сунушун камтыган документке 80 депутаттын колу коюлган. Коомдук талкуу учурунда айтылган сунуштар эске алынып камтылышы мүмкүн. Андыктан демилгечилер ачуу сындарды жаадырып жаткан тараптардан конструктивдүү сунуштарды күтөт. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.